Дискуссионные площадки. Глобалдык чакырыктар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу Ханты-Мансийск шаарында өткөн 13-чү эл аралык IT форумда айтылды. Ага БРИКС жана ШКУга мүчө 45 өлкөнүн өкүлдөрү катышты. Санариптик күн тартибинде кибер чабуулдардын көбөйүшүн эске алганда негизги маселелердин бири маалымат коопсуздугу болду. Катышуучулар чет элдик программалык камсыздоого жана IT жабдууларга көз карандылыктан кооптонушууда. Наши предприятия обеспечены. Биздин аймактагы ишканалар компьютердик программалар менен толук камсыз болгон. Эч кимге жашыруун эмес, алардын 90% чет элде иштелип чыккан. Кадрлар барынча чет деген сөз актуалдуулугун жоготпой келет. IT тармагындагы адистер бүгүнкү күндө чоң суроо талапка ээ. Ростех выступил с предложением, чтобы IT адистерине буга чейин болуп көрбөгөндөй мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлө баштады. Жашаган жеринин ижарасынын жарымын төлөп берүү сунушталууда. Аскердик милдетти өтөөдөн бошотулуп жатышат. Я недавно был в Бишкеке. Очень много выходцев из России. Мен жакында Бишкекте болдум. Россиянын IT адистери ал жака барып иштей башташыптыр. Мамлекет тарабынан ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатыптыр. Андай адистерге чек ара деген түшүнүк жок. Ылдам интернет, жашаган жери болсо ишин жүргүзө беришет. Ага байланыштуу Бишкекке батирлерге болгон баа өсө баштаптыр. Катышуучулар ар кайсы өлкөнүн жарандарына мамлекеттик кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган бирдиктүү санариптик мейкиндикти түзүүнү сунушташты. Бул бизнесмендерге тезирээк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана контрагенттерди издөөгө мүмкүндүк берет. Санарип платформаларды өзүбүздүн специалисттер менен, өзүбүздүн адистер менен түзүү, ошол платформаларды, программалык камсыздоолорду биз өзүбүз түзүп чыгып, ошол жерде өзүбүз ээлик кылып, ошол нерсени колдонуу. Бул биздин улуттук коопсуздукту камсыз кылуу болуп эсептелинет. Бардык өлкөлөр маалыматтык эгемендүүлүктү камсыз кылууга умтулушат. Ошол эле учурда IT тармагындагы тажрыйбалуу катышуучулардын кызматташуусу ресурстарды жана дараметти айкалыштыруу аркылуу синергетикалык натыйжага жетишүүгө мүмкүндүк берет. Форумдун катышуучулары белгилегендей, замандын бардык жетишкендиктери адамзаттын жыргалчылыгына кызмат кылууга тийиш. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала-тоо 24, Ханты-Мансийск шаары.